Алтын казык орто мектеби 7-класс кыргыз тили сабагы мугалим Алимова Жанара. Саламатсыңарбы окуучулар? Жакшы сөз жанга шерик демекчи. Бүгүнкү күндө мен силерге жалаң гана жакшылыктарды каалайм. Азыр балдар бизде кыргыз тили сабагы. Балдар, баарыбыз анда эмесе сабакка даярбызбы? Анда сабакка даяр болсок, балдар окуу куралдарыбызды алып, бүгүнкү жаңы теманы жазгыла. Биздин жаңы өтө турган темабыз сан өлчөм тактооч. Сабагыбыздын максатында балдар силер сан өлчөм тактооч тууралуу түшүнүк аласыңар жана сан өлчөм тактоочтор кандай суроолорго жооп бере тургандыгын биле аласыңар. Анда балдар төмөндөгү эрежени карайбыз. Кыймыл аракеттин иштелиш өлчөмүн, көлөмүн, санын көрсөтүп, канча, нече, канчалык, канчалап, нечелеп деген суроолорго жооп берген тактоочтор сан өлчөм тактоочтор деп аталат балдар. Сан өлчөм тактоочтун суроолоруна жооп берген төмөнкү сөздөрдү карайбыз балдар. Көп, аз, ашык, кем, мол, анча-мынча, ошончо, ушунча, жапырт, ушунчалык, жалгыз, аз-аздан, аз-маз, сәл-пәл, көптөн, ошончолук, болушунча деген жана башка сөздөр кирет балдар. Демек, мына ушул сөздөр сүйлөмдүн тизмегинде келген болсо, балдар сан өлчөм тактооч деп билебиз. Сабагыбызды андан ары улайбыз балдар. Сабагыбызды бышыктоо үчүн 87-көнүгүүнү карайбыз. Демек, мазмунда мындай дептир. Окуп чыгып, сан өлчөм тактоочторду тапкыла. Алар эмне үчүн сан өлчөм экендигин аныктагыла. Демек, аткарып мага жөнөтөсүңөр. Эми балдар үйгө тапшырма алгыла. Үйгө тапшырма 89-көнүгүү. Демек, китебибизди мазмунун карайбыз. Төмөнкү тактоочтордун ичинен канча, канчалык, канчалап, нечелеп деген суроолорго жооп берип турган сан өлчөм тактоочторду таап балдар. Анан кийин мага тапшырманы аткарып жөнөткүлө. Кийинки сабакка чейин саламатта тургула.